Дайыма тойдун үстүндө жүргөн Кеңештоонун ырчысы Мөзүр Манбетов унаасы менен 1 жаш 7 айлык кызды сүзүп кетти делип жатат. Ырчы кечирим сурагандын ордуна кыз өзү жыгылып кеткен деди деп чырылдаган кыздын апасы Гүлбарчын Закирова Супер KG порталына кайрылды. Урганда мен үйдө болчумун, үй жыйнап печке чыгарып аткан болчумун. Кызым ойноп атып эшиктин алдынан жолго коркусунан чыгып кетиптир. Чыгып кетип ал машинасы менен келе жатып, чекесинен аябай катуу сигнал бергенде кызым коруп кетип машинанын астына жыгылып, аз-маз уруп кетиптир. Уруп кетип, эшиктин алдына токтоп сигнал берип, элдер ызылдап кетип, жүгүрүп келип кызымды мен балам көтөрүп келсе, аны мен жыгылып түштүр деп ойлодум да, бетин жүгүрүп ал катуу коруп кеткенде мен жууппун да, кийин машина уруп кетти деп соседтерим жүгүрүп келгенде мындай уже шокко түшүп коркконуман эмне кыларымды билбей, бет колум жууп сразу мүзүр турган экен, ал больницага апарайлы деп, больницага апаргыла деп, больницага апардык травматологияга. Травматологияга алып барсак, сыныгы жок экен деп, хирургияга барсак текшерип туруп, анализ тапшыргыла, кызым манабу нелери көгөрүп чыккан, кабыргасы, путтары, колдору, ооздору канаган болчу. Текшерип, 1 сааттай отурдук мачасын алып текшерели дегенде, мачасын текшеришип, жана мачасы таза экен, коркунучтуу эч нерсе жок, УЗИге түшүрөбүз деп больницага жаткырайын десе, биз жатпадык больницага, үйдө кичине балдарым болгон болчу. Балдарым аябай коркуп, ыйлашып калган болчу. Анан үйгө барайын дедим, жакшы болсо эртең келип УЗИге түшөйлү дедим. Эртеси травматология, хирургияга кайра бардык. Травматологияга барып, ал жерден биз уже кайтайлы десек, жанагы неге кол коюп бергиле деди. Гайын чакыртпасак кол коюп бергиле дегенден, анан кызыңар жыгылды деп койгула деген, мен көнбөдүм да, кол койгон жокмун. Кызым кармап, анан аябай мен кызым турат, карайм сиздерди, кызымдын жакшылыгыны, мындай кызымдын бир нерселерин көрбөй калдым деп кызымды коюп, баласын коюп карганды. Анан кийин туубай калайын деп да карганды. Врачтар уже силер жазбайт экенсиң деп бир 20 мүнөттөй күтүп калып, уже гай чакыртышты. Гайлар келип жазып кетишти. Анан бизди үйгө апарып таштап, машинасын гайга алып барышты. Алып барышып, эртеси күнү келишип, кайра чогуу келип хирургияга келдик. Хирургияга келип, УЗИге түшүрсөк таза экен деди, бөйрөктөрү таза экен деди, бирок сыртта оң тарабы көгөрүп чыккан болчу. Көгөрүп чыгып, анан бизди кайрадан хирургияга келсек, хирургиядан анан жатасыңар деп бизди больницага жаткызды. Больницага жатып 2 күн жатсак, жаткан күнү кайнемдер менен Горгайга кетишти. Машинамды алып бериңиздер, встречный жазып бериңиздер деп. Биз кызыбыз жакшы болгон үчүн кайнемдер макул, эми жүгүрбөйүн, алып берейин. Мен больницага катташым керек 3 маал, силерге келип турушум керек, баланын абалын билип турушум керек деп аябай не кылгандан макул деп биз алып берели дегенбиз. Горгайга кеттик деп, Мүзүр, аялы болуп үчөө Горгайга кетиштир. Мага больницага саат 10:00 инисин жөнөттүр, тамак алып барып бер деп. Ал келип кетти. Мен үйдөн да тифал, үйдөн горошок баламдын нелерин алып келип бер дегем. Алып келип бер десем, алып келип ошо иниси берди. Алар Горгайга барып, ошо встречный жазып, следовательдин астына койгон экен. Бирок кол кой эле экен. Сыртка чыгып, ксерокопиялардын паспортун алып келип бериңиздер деп ошентип не кылышкан экен. Анан сүйлөп атып, машинанын ошо жана тормозун соседтер угуптур деп айтса, сыртка чыгып, Мүзүр, эмнеге аны айтасыз деп не кылыптыр. Сиз эмнеге следовательга айтасыз? Кечээ келиниңиз кол коюп койсо, мен машинамды алдыртпайт элем, ушулар жок болчу, жүгүрбөйт элек, барып силерди карайт болчук деп ошол жерде дагы аны муну айтыштыр. Кичине айтыша кетишип, кайнем кол койбой келе бериптир жанагы несине, бирок кагазы следовательдин астында калыптыр. Анан больницага келишип, ошол жерде кичине андай-мындай болуп, ызы-чуу болушуп, урушуп кетишти. Биз ага дагы не кылган жокпуз. Эми кызыбыз аман калганына сүйүнүп, мейли машинасын алса алсын деп ошентип жүгүрсө, 3-күнү келип ошентип урушты. Мындай чындыгына карап келсек, менин кызыма боор атышпаптыр алардынчы, Кудай деген менен. Машинасын алып, машинасына жүгүрүп жүрүштүр. Ошол ойдон кайра звонок кылып, бизди балаңар кандай деп сураган жок. Больницага бир ооз келген жок. Врачтардан келип, кандай баласынын абалы жакшыбы деп эч кимден сураган жок. Ошо мен 27-си күнү, ошо больницада жатканыбызда, больницага балдарыңарды караткыла деп 5000 сом таштап кеткен. Анысын жашырбайм мен. Исследовательдер келип текшерип сураганда да 60 000 сурапсыңар дейт. 60 000 да сураган эмеспиз биз. Чындыкта берген 5 000 берген. Аны жашырбайм мен. 5 000 да мен сураган жокмун. Мага таштап кет, мен иштетем, манча бер мага. Өзү больницага иштетип тур деп, аялы кирип таштап кетти. Окуяны Кеңештоонун ырчыларынын өз оозунан угуп, эки тараптын тең пикирин билип көрдүк. Жебеген самса үчүн акча төлөдүм деген Мөзүр Манбетов 1,5 жашар кызды джип машинасы сүзүп кетсе соог алмак беле. Алдыңа келсе атаңдын кунун кеч деген сөз бар. Кечиримди бир эмес бир нече жолу сурап алдына бардык дейт. 23-ндө
саат 7-ден бир аз өтүп калган. Кечке шамдын болчу. Анан ошо машина менен кетип баратып, Калсоонун жолунан жолдун ортосунда ошол өздөрү айтымы боюнча 1,5 жашар кыз экен. 100 метрден сигнал бердим. Сигнал берсем качпай койду. Анан качпагандан кийин жанына токтоп, оң жакка барып токтоттум дагы эмне кызды алып койбойсуңарбы деп тегеречкеде балдар ойноп аткан экен. Кыз жерге жыгылып калыптыр. Кичинекей ошол иниси көтөрүп кирип, үйүнө көтөрүп келгенде сыртта карап турган элдер бар болчу да. Не бар, не жок. Бирөөсү айтты, больницага апарып көрсөтүп кой деп. Мейилдеп машинеге салып, больницага апарып көрсөттүк. Больницага барып көрсөтсөк, кызыңар эчтеке эле болуптур, баары жакшынакай эле экен. Эртең УЗИге келгиле, УЗИге тартабыз. Жакшынакай болсо чыгып кете берет деди. Анан эми ал биз барган жерге эме болгондон кийин ДТП деп жазып салат экен да. Эмегечи журналга ДТП деп түшөт экен. Анан азыр биз гаилерди чакырабыз деди да. Ошол жердегилер же келишип отказной берип салгыла. Биз гаилерди чакырбайбыз деди. Анан мен Гүлбарчынга айттым, Гүлбарчын эртең бияка да келишибиз керек экен, машина керек экен баары. Отказной эле берип сал. Эртең дагы бул жака келип, дары-дармектерин алып, нар жак УЗИ эле көрсөтүп келели деп düşünсөм, мен кайненеме чалышым керек. Мен кайненем эле деп түшүндү. Анан мейли деп кайненең чалсаң чал дедим. Анан кайненесине чалса, кайненеси ошол машина сүзүп кетти деп düşünсө, кайненесине менин телефонумдан чалды, өзүнүн телефону калып калыптыр. Мен телефонум жанында турам да, менин телефонуман угулап сүйлөшүп аткан. Анан кайненесине чалганда кайненеси ким экен деди. Десе, жанагычы ырчыларчы, Кеңеш тобу деген, ошол ырчылар экен десе эле, өлүгүңдү көрөйүн артисттерди шыйрактан карма. Аферист болот алар. Алдап кетет, карма шыйрактан. Эртең мен бармайынча жазбайсың. Камаза камап койсун деп ушуну кыйкырып салды. Дегенде мен мүзүрдү карап отуруп калдым. Жана мени карганы ыйлады деп атпайбы? Мен действительно карганы ыйлаган, мен мындай болду. Мен айттым, таксиде биз жүрө албайбыз. Мен сени алдасам дагы Аллахты алдай албайм мен. Кудайды алдап кайка качам. Мына ишенбесең, балам колумда турат. Мен баланын баркын өтө жакшы билем. Мен ушу балдардын жакшылыгын көрбөй калайын эгер сени алдап кете турган болсоң. Гүлбарчын, пожалуйста, жазбай эле отказ кылып кой. Бүт келтирилген чыгымды андан ашык кылып биз сага төлөп берели. Болгону мүзүрдү машинасы калтырбай аз жазып берип кой деп сурадым. Анан ал күнү биздин машинаны алып барып жапты. Биз кызды үйүнө жеткиздик таксиде. Анан эрте менен саат 8:30 больницага алып келдик. Хирургка алып келсек, УЗИге тартырып койгула деди. Не бар, не жок, ушу кичине көгөрүп калган го. Анан эме кылсак, УЗИге тартырсак баары жакшы эле, үйгө кете берсеңер болот деди. Анан бирок бала аябай быкшып жөтөлүп атты. Кышып аябай башкача жөтөлүп атты. Анан мен айттым, бала ооруп атат го аябай деп. Температура болуп, температура болгондо бала кузуп жиберет го. Ошону кузуп да жиберет, согуу ичип атыпчы. Анан кийин врач айтты, 2-3 күн больницага жатып, ошо көңүңөр да кеткенче врачтын көзөмөлүндө болосуңар, могу грипп да жакшы болот, больницага жаткыла деди. Дегенде жатты. Анан кийин эмеден аптекадан дары алганда мен көрдүм, Гербион деген дары алды. Анан бир укол алды эмеге каршы. Аны үйдөн деле ала бергиле, кааласаңар жаткыла деди, Гүлбарчын жатам деди. Анан мен мейли деп унчукпай баардыгын төлөп берип аттык. Анан мен келип, апасынан келип, кайненеси келип калды. Ал келип алып дагы жөн келбестен мүзүрүңдү жутуп коеюнбу, өлүгүңдү көрөйүн деди. Анан мен, апа, аны жутуп койгудай эле эмне болуп кетти? Апа, келиңиз эме сүйлөшөлү, жакшы сүйлөшөлү десем, апасы мындай сөзгө кепке келип жакшы эле сүйлөп аткан бизгечи. Анан Гүлбарчынын колуна 5000 сом карматты. Могу сени биз келгенге чейин бирдеке керек болуп калса, өзүң чыгып, бала жей турган болсо ала бергин депчи. Десем мейли деп калган. Анан биз апасын алып тергөөчүгө барганбыз. Кайненеси барганда эле туура эмес показанияларды бере баштады да. 100 метрден дедиби, канча метрден тормуздун кыйкырганын сосед бирөө айтты, бир аялды айтты, ошол үнүн угуптур деди. Баягы эме болуп кеттим да мен дагычы. Ызаланып кеттим чын эле, баягы ак жерде мындай күйгүскөндөй болуп эле ушинтип следовательдин алдында ушундай сүйлөп атат эле. Сиз кимиз болосуз деп ушинтип эле, мен кайненеси болом деди. Апасы, кыздын апасы каякта деп ушинтип эле, тиякта деле. Анда чыгыңыз, эме бияка кыздын мамасы керек. Ошол өзү жазыш керек деди. Мен силерге жакшылык кылып атсам эле, силер ушинтип деп эле монтип колун силип кетип эме болуп туруп кетип калды. Барып эже токтоңуз десек да токтой, наркы өткөт да таксиге чыгып кетип калды.
Биз больницага кууп барсак, ошо приемныйында отуруптур, анан бизден башка да толтура элдер бар. Анан ошо жанына жанакы Наргиза деген кайынсиңдиси келип калыптыр. Ал мени бутума башыма чейин карады да, мен учурашсам салам да берген жок. Моундай кармады, колду ушундай көтөрүп туруп, кел артист dedi. Анан эми бирде кырышпайлык, жүрүңүздөр эшикке чыгып сүйлөшөлү десем, эшиктин астына чыгып алды. Биз кайсы жерде сүйлөйбүз, сен ошол жерде сүйлөйсүң. Сен бизди башкара алган экенсиң. Эми ал жерде эл кирип чыгып атат, ошо элдин көзүчө элдин көзүнчө кыйкырышпайлык. Бул жер больница болсо эшикке чыгып сүйлөшөлү десем, мен кайсы жерде сүйлөйм, биз жабырлануучубуз, биздин айтканыбыз айткан, дегенибиз деген болот. Мен оозума сыккан бааны айтам, сен ошону мен астыма бересиң керек болсо. Сөзгө келбей турган, мен эми аялдар менен эме болоткондой, мен эми аял жерге мен өзүм кичине эркек намысын эме кылдым дагы, акырын барып машинеге барып отуруп алдым. Машинеге барып отуруп алсам, кайра айтыптыр. Эмнеге барып машинеге отуруп алат? Кечирим сурабайбы деп кайрачы. Сурап атабыз, кечирим сурап атабыз. 3 күндөн бери ошол эмес менен жүрдүк да. Булардын чатагы мындай болот. Силерде биздин тосмарысыбыз жок. Кандайча машинаңарды чыгарып алып, силер эмне үчүн машинада кыйын болуп жүрөсүңөр дейт. Биздин ишибиз бүтө элек, биз бул иш боюнча сотко барабыз. Өзү развременный менен жүрөт. Тергөөчү да ишибиз, сотко барабыз, сот чечет ал жерде эмне болорунчу. Кызымды сүзүп кетти деген Гүлбарчын айымдын айтымында тергөөчү келип кеңеш тобунан 60 000 сом доолап жатыпсың, паспортуң менен кызыңдын күбөлүгүн бер деп сураган экен. Бирок мен алардан бир да тыйын сураган эмесмин деген кыздын апасы бизге окшогон карапайым адамдар унчукпай койсо эле эчтеке болбогондой жүрө беришеби деп арызданды. Азырынча окуя боюнча экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Бул жол кырсыгы 23 мартта Калыс Ордо конушунда 11-көчөдө болуптур. 30 маңдайда Закирова Аймерим деген кичинекей кызды Закирова Аймерим деген кызды сүзүп кеткен, Мамбетов деген айдоочу Lexus 470 автоунаасы менен. Бул кылмыш болуп эсептелбейт. Бул баланы сүзгөндөн кийин биз 2 апрель күнү кылмыштын козгоо жөнүндө токтом чыгарганбыз. 28 Кыргыз кодексинин 28 статьясынын 1-бөлүгүнүн 2-пунктунун негизинде себептеген Мамбетов Музраалга административдик чара колдонуш үчүн 1 май райондук сотуна жиберилген материал. Азыркы күндө ошо административдик чара колдонуш үчүн 1 май сотунда каралып жатат. Ал эми кичинекей кыздын ден соолугун аныкташ соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы дайыр чыга элек. Машинаны биз мыйзамдын негизинде чыгарабыз. Себеби дегенде автотехникалык экспертиза чыгып, жыйынтыгы чыккандан кийин анан биз машинанын ээсине беребиз. Арыз жазган турбусуң? Арыз жазып туруп, жерде арыз жүрөт. Жабырлануучулар эч кандай дооматыбыз жок. Айдоочуга келиштик деп тосмары менен айтып туруп, Закирова Гүлбарчын деген.